болуп атабы, урматтуулар? Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү форумдун катышуучулары? Мен алгач ушул форумдун демилгечи уюштуруучулары болгондорго терең ыраазычылыгымды айтамын. Ушу Манас академиясы, Сооронбай Кайыков, Кадыр Кошалиев жана башка уюштуруучулар баарыңыздарга анткени чындыгында ушундай бир жыйынды ушундай адамдардын баш кошуп руханият биримдигини зарылдыгы туулуп, ечак бышып, бул күтүп турулган маселе тема эле. Ошол үчүн эгер байкасак жана пленарныйда сүйлөгөндөрүндө эле көп ошону белгилеп кеткиси келди. Бул чындыгында өтө зарыл. Азыр бул жерде мына биздин Кыргызстан алардын оюдан, идеясынан, көз карашынан азыктанып жүргөн канчалаган инсандарыбыз отурат. Мынакей биз Дастан Сарыгуловду көрүп туруп, анан мына Жеңишгүл Өзүбекова эжекебизби? Эжебиз мына чоочун канча бүгүнкү проблеманы чагылтырган, ошо руханиятты азыктандыруу жөнүндө фильмдерди тартып жүргөн Каныбек Осмоналиев жана башка көптөгөн, баарыңыздардын атыңыздарды атай албаймын. Ушу баарыңыздардын көрүп турганыма мен алыскы ушу Баткен Лейлек чек арадан, Тажикстандан, чек арасынан ушундай сиздерди көргөнүмө өтө ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Эми түздөн түз темага өтсөк, жаңы адамды калыптандырууда үй бүлөнүн, коомдун, таалым тарбия мекемелеринин орду ролу, жаңы көз караштардын зарылдыгы жөнүндө менин баяндамам ошол тема экен. Программа боюнча мен азын оолак колумдан келгенинче айтайын. Сиздерден сураныч, бая Баткендин алыстан келген адам бираз жүдөп сүйлөйт экен, мага көп күлбөстөн колдоп кичине туруңуздар, анча ката кетирсем кечирим сурайм. Урматтуулар, ушу азыр жана Аскар Салимбеков бир сөздү айтты. Албетте окулган темалар бардыгы жакшы, бирок кичине жерге түшөлүчү, темабызга жакын келеличи, рух дүйнө, руханиятты калыптандыруу жөнүндө көбүрөөк айталычы деп. Албетте физиктер сүйлөсө, башка сүйлөсө деле түбүкели ошого кадалып атты, бирок ошонсо деле бая темага жакын, ближе к теме дегендей үндөр айтылып атты. Ошол өңүттөн алып караганда, алыскы айылда ушу жан дүйнөнү, балдардын руханиятын толтуруу боюнча кандай иштер болду дегенге мен бир эки ооз, мен прикладной айылдын мугалими катары оюмду айтып кетейин. Анткени мен 49 жыл педагогикалык стажым болсо, анын ичинен 25 жылда мен эксперимент жүргүздүм педагогикалык. Ошо сиздер жана айткан Руслан Акундун Агай фильми, ошо биздин ошо экспериментибиз, мектебибиз жөнүндө тартылган 11 сериялуу фильм. Эми урматтуулар, чындыгында бардыгыбыз анча-мынча сезип жаткандай, бирок кээде сезбей калгандай, өтө руханий дүйнөбүз кашайып, какшып, муктаж болуп суусап турган учуру. Муну тан алышыбыз керек. Бул жөнүндө чукул арада терең ойлонбосок болбойт. Ошону бая констатация фактов деп айтып отурбастан эмне кылыш керек дегенге биз төмөнкүдөй жол таап, ошол багытта иш алып бардык. Ал кайсы дегенде, руханиятты толтуруш, рух дүйнөнү толтуруш үй бүлөдөн башталат экен. Үй бүлөнүн ичинде дагы энелерден башталат экен. Ошол себептен биз 97-жылды алгач баштап энелердин мектебин ачтык. Эне окуса, эне тарбиялуу болсо, эненин руханияты толук болсо, балдар ошол бешиктен баштап, үй бүлөдөн баштап жилиги толуп, кыргызча айтканда, жилиги толуп, акыл эси, иман, инсабы толуп чоңоет экен деген көз карашка келдик. Аны канткенде дегенде, алгач мектебибизде, анан айылда, анан райондо, анан областта, билесиздер, азыр 7 областка ошо эне мектебини жайылтууну баштадык. Урматтуулар, энелерди, аталарды үй бүлөлөрдө тарбиялаш десе көбү таң калат. Мен азыр ошонун зарылдыгын сиздерге бир эки факты менен айтып кетейин, урматтуулар. Келиңиздер, ушуга жапатырмак бир киришели
мен мамлекеттик баягы Октябрь Капалбаев катышканда дагы башка жогорку кеңеште мына жигиттерибиз бар экен, ошолорго кайрылып айтмакчымын. Мына жерде ошо энелер мектебини алгач өтө түшүнбөстүк көп, азырга деле болуп атат. Эненин ролу, эненин тарбиясы жөнүндө айтса, мунун эмнеси жаңылык экен, ансыз деле баары белгилүү эмес, урматтуулар, белгилүү эмес. Өтө чоң нерсе. Мен сиздерге айтып коеюн, энелерибиз бар болсун, алар төрөп, тамактандырышты, кийиндиришти, алар сонун билишет. Бирок миң өкүнүчтүүсү азыркы заманда бизнес деп, ишкердик деп, байлык деп, материалдык байлык деп бир аз өзүнүн баласынан үй бүлө алыстап кетип калды. Бардыгы телефондун ичиге чөгүп кеткендей баш болуп чоңдор үй бүлөдө өзү. Ошол үчүн эмне кылыш керек дегенде, эми билет да эне бала тарбиясыны дегенде жок андай эмес экен. Ошол үчүн биз атайын программасын жазып, мына колумда турат. Энелер мектебинин программасын жана колдонмо китебини жаздык. Бул 32 сааттык программа менен энелерди окута баштадык. Мен сиздерге айтайын, энелерди эмнеге окутат дегенде, баланын жан дүйнөсүнү азыктандырыш, адеп аклагын толтуруш, илим, билим, иман, инсап, адамгерчиликке, чаңкоолук, руханий зарыгууну тарбиялаш, бул чоң өнөр, керек болсо искусство экен. Мына ушул багытта биз колдон келишинче аткардык. Эми айтышы мүмкүн көп жерде. Итак эле родительский собрание барда деп, родительский комитет деп. Урматтуулар, четкий кесип айырмасын айтып коеюн. Ата-энелер комитети ол чогулушта ремонт маселеси, тартип маселеси каралат. Ал эми энелер мектебиде болсо, балдарды эне катары тарбиялоо катары, энени тарбиячы, энени педагог, энени бир мындай бир саяпкер эмеско, бир ошону таптоочу инсан катары тарбиялаш. Бул өзү толук бир наука, илим экен. Эми кандай натыйжа берди дегенге жыйынтыгын айтып коеюн. Энелер мектебин окугандан кийин биздин 200 бала окуган мектебибизде билимдин сапаты, тарбиянын сапаты кескин жогорулады. Зордук, зомбулук, рекет, школный деген нерсе жоголду. И эң башкысы, внимание, сиздердин назарыңыздарга айтып коеюн. 200 бала окуган мектебибизден 85 бала медакадемиянын бюджетиге өттү. Буга сүйүнүп кол чабып коет көп жерде. Анткени медакадемиянын бюджети 60 000 сом, быйыл 90 000 сом болуптур. А биздин балдар 90 тиын төлөбөстөн стипендия алып атат. Сыры эмнеде дегенде, мына ошондо болуп атат. Эне киришти, эненин көңүлү бурулду. Черный касса, белый кассага аз барды. Кафе ресторанда аз отура баштады. Серьезный нерсе бул бала тарбиясы экен дегенге көңүл бөлө баштады. Экинчи бир цифраны айтып коеюн. Кыргызстанда ОРТнин орточо баллы 127-128 болсо, bizde ошо чегарада, bizde секом жок, нова жок. Bizde чегарада окуган балдарыбыз энелердин жардамы менен bizde орточо балыбыз 173 болуп жатат. Бул чоң сыймык, урматтуулар. Мана эненин күчү, кудурети Кудайдын берген жардамы. Мен вактым 10 минут дедиңер, эми убакыт дейсиз, кадыр кошалы. Алыстан келгенге кичине бергиле, болсом түгөтүп коем, макул. Менин сүйлөгөнүм башкалардыкы эң сонун, бирок меники прикладной, турмуш тажрыйбасын айтып атам мен силерге. Үчүнчү бир нерсе, азыр 75 балабыз Америка, Германия, Япония, Турцияда бюджет окуп бүтүп ошол жакта иштеп атат. Бул дагы биз үчүн сыймык. Яндан кийинки макул мен тездетейин, азыр бүтүрөм. Урматтуулар, мындан 10 жыл илгери бир чоң конференция өткөрүп туруп, Zoom конференция айттым эле. Келиңиздер, срочно, тез ООНго кайрылалы, өзүбүздүн жогорку кеңешке, президентибизге кайрылалы. Себеби тарбиянын баалуулугун көтөрөлү. Айты баалуу, азыр санары баалуу, бардык курстар ошол боюнча кетип атат. Тарбия жөнүндө курс жок, репетитор жок, адам болуу сабагы, инсан болуу сабагы, кыргыз болуу сабагы жок деп туруп, мына ошого арнап экинчи дагы бир китебимди жаздым, тарбиянын баалуулугу деген. Ценность воспитания, воспитанности. И агай фильмини көргөндөр болсо, фильмдин акырында мен окуучуларымды жыйып туруп, математика, физика, тарых, адабияттан биринчи орунду алдыңар. Биздин алдыбызда эми
жаңы bir олимпиада, түбөлүктүү олимпиада турат. Адамгерчиликтин олимпиадасынан биринчи орунду алалы деген. Ошол девизи менен, ошо кайрылуу менен кино бүтөт. Эми урматтуулар, мына жерде мен бул жерде чоң концептуалдык схема таблица менен бергенмин. Бул жерде мындай тарбия адамды сактайт, үй бүлөнү сактайт, айыл районду сактайт, мамлекетти сактайт, ааламды сактайт экен тарбия. Биз ошол үчүн оонго кайрылганда тарбиянын жана тарбиялангандыктын 10 жылдыгы, 100 жылдыгын жарыялайлы деген руханият дагын, тынчтык дагын, толеранттуулук дагын бардыгы тарбиянын мөмөсү болуп эсептелет. Ошол үчүн биз кескин арада мынау тарбияны көтөрүп чыгышыбыз керек. Акыркы бир маселе, урматтуулар, рахмат. Акыркы бир маселе, биздин балдарыбыз азыр билимдин жаңысын алып успет этпей калды. Бүгүнкү билим эртең эскирип жатат. Ошол үчүн эмне кылыш керек дегенде биз балдарыбызга билимди улам жаңылап, улам өстүрүп туруунун упреждающий военный бир терминология бар. Превентивные меры деген алдын ала чара көрө турган билимди беришти. Биз мына акыл эмгегинин маданияты деген китепти жазып, ушуну киргиздик. Баягы 173 балл алып, Америка, Германияда алар маны тамашалап айтып коет. Гапырагай кабатыр болбоң. Биз всегда себя чувствуем как рыба в воде дейт. Ошо суудагы балыктай сезишчү мына жардам берет экен. Акыркысы мынауну кайрылып коеюн, урматтуулар. Келиңиздер. Бүгүнкү руханият форумунун ушундай корутундуга келели. Ар бир кыргыздын үй бүлөсү мына жерге жазып койгонмун. Дасторкон четиндеги университет болсун. Үй бүлөбүздү тарбиянын, руханияттын үй бүлөсүнө айлантыралы. Рахмат сиздерге. Кудай тынч аман берсин.